Атам bu кийимдерин кийгенин жакшы көрчүмүн. Атам жанагындай өзү бут кийим заказ менен тиктирчү да жөөттөргө. Атам качан ыргытат деп күтөм да ушу бут кийимди. Атам ыргыткан жеринен барып алып, аны сүртүп кийчүмүн. Аябай атам эми башкача кийиши эле, мен да атама теңелгим келчү да. Ошо остановка краскалап жүргөндө жана эми краска тамчылайт да. Тамчылайт, анан кечинде эмне кыласың? Мен жана туфлини алам дагы, челектеги боёкомду алып кийип алам. Айылда таң калат, Арыстанбектин баласы bir gün ак патинке кийип келет, bir gün кара патинке кийип келет, bir gün кызыл патинке кийип келет деп. Элдер жаңалып атат деп ойлойт окшойт. Мен жана боёк тамчысын эме кылам деп. Анан bir gün айылда той болуп калды. Досубуздун тою болду, биз да ушуна бойго жетип калганбыз, алгачкы үйлөнүүлөр. Анан тойдо баягы макапаяны оруп, ордун вечер кылдык. Ошол жерде анан кийин балдар дөңгөрөтүп бийлеп атабыз, бир кезде жамгыр куйду дейсиң. Жамгырга карабай бийлеп атабыз. Үйгө келсем патинкеме жүн чыгып кетти. Баягы сууга тоорсуп, бүт краскалар бүтүп жаңы жүнгө окшоп калыптыр. Кызылы да бар, сарысы да бар, карасы да бар. Ошентип жүндүү патинке кийген учур болгон.